Birinin артынан бири тынымсыз чөлөгөн унааларга жүктөлүп жаткан Кум Шагыл Кочкор районунун Кумдөө айылындагы Талдыбулак участкасына жол салууга пайдаланылууда. Мында зарылык 5 чакырым алыстагы аталган өрөөндөгү 1200 гектар аянтка чөп жана кылкандуу дан эгиндери эгилеринен жанага техникалардын кыйынчылыктары менен жетип келгендигинен улам жаралып отурат. Айрыкча жаан чачындоо арайында лай баткак аралашып, жада калса жөө басып болбойт. Андыктан ушул демирге көтөрүлгөндө жеке менчиктеринде жүк ташуучу унаалары бар айыл тургундары жапырт жумушка чыгышты. Ал эми казуу жана тегиздөө техникалары менен жергиликтүү муниципалдык ишкана камсыздады. Бул трактордун келгенине 7 жыл болду. 7 жылдан бери айдап кетем, тракторсуз болуп. Чоң күч берип аткан экен да сиз. Жакшы иштер болуп атат. Жайлоого чыгабыз, жол салабыз, айылдын кызматында кылабыз, ушундай иштер болуп атабыз. Майын чечип бердик, мындан тышкары цементин да чечип бердик. Ички каналдардын бүгүнкү күндө азыр цемент менен аларга да экскаватор келе турган жер майын чечип бердик. Аженде дагы мобилизация менен бүгүнкү күндө канал ички арыктарды чабып атабыз бүгүн. Кичи мекендерде жогорудагы албан иштери аткарылып жаткан теңир тоолуктардын пикирлеринде мындан 2 жыл мурун жүзөгө ашырылган аймактык административдик реформа пайдага гана турду. Башкалардан көз жумганда да ушу кезге дейре ар кандай техникалардан таптакыр куржалак айылдардын механикалык парктардын жаңыртылгандыгы көңүлдү өзүнө урат. Натыйжада айыл чарба өнөктүктөрүндө, курулушта жана коммуналдык кызмат көрсөтүүдө көкөйгө көк таштай тийген көйгөйлөр кыйла азайып отурат. Мисалы, тутуму 7 калктык пункттан турган Кумдөө айыл аймагында үнөмдөлгөн каражаттардын эсебинен 2 жаңы комбайн жана 1 экскаватор алынган. Биз ошо Нарын өнүктүрүү фондуна дагы бир ушундай экскаватор 9 миллионго проект жазганбыз. Аныбыз өткөн, бүгүн азыр тендерде, буюрса ал техника да келет. Анан биздин Кумдөө айыл өкмөтүндө 5700 гектар жер бар. Анан 2 эгин чапкан комбайн дагы Кудай буюрса 2 эгин комбайн алып атабыз буюрса. Электиктердин минтип сатып алуу жөндөмдүктөрүнүн артысына буга чейин өз алдыларынча чарбачылык жүргүзүп келишкен жайыт комитеттери, суу пайдалануучулар ассоциациялары сыяктуу коомдук уюмдардын айыл өкмөттөрүнүн тутумуна киргизилгендиктери себеп. Мындай структуралык өзгөртүүлөрдүн жыйынтыктарында Нарын облусу 2 жыл ичинде 292 миллион сомдук кошумча кирешеге ээ болгон. Бул акчалардын бардыгын жана муниципалдык ишканаларды ачып, аккумуляциясын ошол ишканаларда топтоп атабыз. Чогулган акчаларды эле кайра эле ошол акча туй турган, акча кайра алып келе турган долбоорлорго салганы аракет дебиз да. Мындай кылбасак бир аз кийинчерээк оорураак болууда да. Эми дотацияда олтурган дагы бул чындыгында жакшы эмес нерсе. Ошон үчүн биз чоңоюшубуз керек, акча табышты дагы үйрөнүшүбүз керек, ишканаларды да иштетишибиз керек. Өз киреше булактарыбызды көбөйтүшүбүз керек. Ошону менен бирге эле аймактык административдик реформа элдин активдүүлүгүн көтөргөндүгү менен да өзгөчөлөнө алды. Демек, алган багытыбыздын тууралыгынан күмөн саноонун эч кандай кажети жоктур. Бөлөкбай Шермбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.